Нуржамал Жидебаева. Сыган кыз. 2 бөлүм. Айым, күнүм. Атакеңди таштабасыңды билгем. Баары бир кечирип, өзүмө кайрылаарыңды билген элем. Сагындың батаңды. Ичим түтпөдү атаке. Келдим. Өзүңө кайрылып келдим. Райхан куду кичинесиндей атасынын көкүрөгүнө башын катып, ушуларды күбүрөдү. Ыйлай албай койду. Көкүрөгү катып калган экен. Тек гана атасынын сакалынан тамган жаштарды аяр аарчып кучагында турду. Качан келдиң? Эмеле, үйгө деле кайрылбадым. Жүрүңүз кеттик, деди Райхан. Кайда? Атаке, эми сизди жалгыз калтырбайм. Менин үйүмө барасыз. Баардыгы сүйүнүп макул болушту. Мына азыр алып кетем. Ошол учурда нар жакта турган Болот машинесинен түшүп бери басты. Мына, өзү келди, сизди алып кетем деп. Жакын келген Болот кайнатасы менен учурашты да, Райхандын сөзүн кубаттагандай башын ийкеди. Керим сүйүнүп палатаны көздөй жөнөдү. Ата, сиз кайда? Мен тиги кийимдеримди жыйнап. Кылчая караган атасынын көзүнөн дагы деле жаш агып жаткан эле. Бирок бул бактылуу атанын көз жашы болуучу. Борборго алып келишкенден кийин деле Керимдин абалы жакшы болуп кеткен жок. Өлүм жакындаган сайын жүрөгүн дүпөйүл кылган сыры жанын кейтет. Эчен жолу оозун таптап барып, кызынын абалын ойлоп токтоп калат. Кичине жашай турайын деп эдим беле. Небере жытын жыттап, Райханымдын жаркыраган кабагын көрүп, анан кетсем болбойт беле. Алкымдан алып келе жаткан ач ажалдан бул жолу кутула албай калдым окшойт. Оор күрсүндү ата. Көзү илинип кеткен экен. Түшүнө баягы сыган кыз кирди. Чимириле бийлеп, капкара көзүнөн нур төгүлүп, кайдадыр ээрчитет. Артынан ээрчип бараткан Керим чоочу ойгонуп кетти. Ай, токто! Жаткан керебетинен кыйкырган Керим ойгонуп кетип, маңдайында турган Райханды көрдү. Түшпү ата? Ооба, кызым, түш. Ата, ысык тамак алып келдим эле. Кое турчу кызым. Анан деле ичээрмин. Мен сени менен сүйлөшүп, ата кыйналбаңызчы. Райхан колун атасынын жаагына коюп, мөлтүрөй тигилди. Райхан, өмүрүмдөгү бактым сенсиң. Бала деп зарлап жүрүп, сени тапкам кызым. Сен эч нерсе билбейсиң. Ох, эмнесин айтайын. 30га келгенде башымды жоготуп, сүйүп калдым. Ал сыган кызы болуучу. Ата, угуп тур. Сен ошол, сенин апаң Рамила сыган кызы болуучу. Экөөбүздүн ортобузда көп тосмолор бар эле. Акыл калча болтуруп, ал мага бала төрөп берип, анан биротоло менин жашоомдон жоголом деп сөз берген. Сени төрөп берди. Канчалык оор болсо да сөзүнө туруп, кызыл эт сени мага таштап кете берди. Ошол боюнча көрбөдүм аны. Андан кийин сени гана медер тутуп жашадым. Анткени анын элесин сенден көрүүчү элем, кызым. Окшошсуңар. Аябагандай окшошсуңар. Рамиладан кийин болгон мээримим сага таандык экенин сезип, чүнчүп жүрүп, мукаддастап оорго чалдыкты. Кызым, айланайын кулунум. Эми менин аз эле жашоом калды. Менин жаңылыштыгым бияз экөөңдү айрылтканымда эле. Кечир мени. Көзүм өтүп кетсе, жалгызымдын күнү кандай болот деп ошол кадамга барган элем. Эми баары кеч. Сага айтаарым, күйөөңдү таштаба. Куттуу очоктун ээси бол. Көз жарганы турасың, бала баарын унуткарат. Болот аман болсо, сени эч качан корголбайт, кызым. Акыл эстүүрөөк бол. Керим энтиге жетишпей калуучудай шашыла сүйлөп жатты. Ыйлабачы кулунум. Райхан көз жашын аарчып, атасына жылмая карады. Ошент, күнүм. Баары жакшы болот. Көз жашыңды көрсөтө көрбө. Эми бара кой. Өзүңдү сакта. Ата, мен жалгыз калгым келип жатат, кызым. Анан эртең сүйлөшөбүз. Райхан эмнегедир атасынын жанынан кеткиси келбей, көпкө тартынчыктады. Бирок оорлуу адамдын өтүнүчүн жерге таштай албай, ордунан турганга аргасыз болду. Ата, мен эртең келем, Чекесинен, колунан өөп жаткан кызынын чачынан сылаган Керим өзүн араң кармап турду. Кичине чыдасам экен. Боюнда бар неме чоочуп калбаса экен.
жүрөгүм чыгып кетүүчүдөй согуп жатканын карачы. Эшикке бет алган Райхан ушундан 2 саат өтпөй атасы бул дүйнө менен кош айтышып кеткенин билбей калды. Кара көйнөк кийген Райхан мүдүрүлө түшүп, кайрадан кадам шилтеп, көл жээгине келе жатты. Азаптуу күндөрү Дияз менен атасынан айрылышы Райханды бир тобалдан тайдырып койгон эле. Көздөрү кайгы муңга толуп, ыйга муунуп турду. Мына көл жээги, Дияз менен бирге өткөргөн күндөрү акыркы жолу келип жатат. Мындан ары өзүнө өзү окшобогон башка Райхан болоор. Эми өзү да апа болгону турат. Ошол бойдон өзү да чоочуп кетти. Борсойгон курсаган кармалап алды. Балаң болот дегенди уккандан бери биринчи жолу төрөлө турган наристеси жөнүндө ойлоду. Жок, менин балам эч качан мен көргөн азапты көрбөйт. Мендей жападан жалгыз калбайт. Мен эми ушул кичинекей адам үчүн жашашым керек. Капысынан кымбат адамын таап алгандай сүйүнүп кетти. Көзүндө чолок жаш, көөдөнүндө үмүт пайда болду. Шамалга чачы, көйнөгү желбиреп турган Райхан көкүрөгүн кере дем алды. Ушул учурда артынан келе жаткан кадамды укту. Ар дайым Дияз ушинтип артынан келип, көзүн басып калаар эле. Көз илмемге ошол мүнөттөр кайтып келүүсүн самап, атүгүл азыр бурула калса эле Дияз тургандай сезилип кетти. Бүт денеси менен ошол убакытты күтүп калды. Артында келе жаткан күйөөсү Болот болуучу. Эл арты сейилдеп калганда Райхан боз үйдөн чыгып, кайдадыр бет алганын көргөн. Чоочулап артынан келгени да ошондон эле. Артын караган Райхан Болотту көрдү да эрдин кезетиштеди. Эмне? Күткөн жок белең? Ай Райхан, анчалык катуу болбочу. Эми менден башка эч жакының калбады. Мени алыстатпачы өзүңдөн. Эми балалуу болгон турабыз. Бала үчүн жок дегенде, эмиби? Туура айтасың. Эч кимим калган жок. Бирок алардан ким мени ажыратты? Эмне үчүн? Болот шылкыйып калды. Райхандын көздөрүнө карай албай турду. Аялынын муңканган үнү жүрөгүн бычактай тилип жатты. Көпкө унчукпай жүрдүм. Бирок бүгүн баарын айтам. Сен жонгон адамдын тагдыры менен ойноп жатасың. Мени ошо басынтат. Айтчы, менден эмне таптың? Сенин чөйрөң менен менин байланышым барбы деги? Менин сүйүү үчүн жаралганым, сенин тар капасыңда канаттарым жулунуп олтуруп калганым сени кымындай да кызыктырбайт. Эми түштөн кийин келип мага эч кимим жок калганын айтасың. Алардан мени ким ажыратты? Эч кимге баш ийбеген катуу баш адам ичинен сынып турса да, билгизбей Райханды мыскыл тиктеп тура берди. Болуптур. Сен кантип ойлосоң ошентип ойло. Ошол эч кимге окшобогон мүнөзүң жан дүйнөмөн орун алып, алдагы мөлтүр көздөрүң менин жүрөгүмө канжар болуп матырылган билбестирсиң деп жатты Болоттун көздөрү. Күтүп калышты. Машина даяр, деп кыска сүйлөдү да артын карабай кете берди. Артынан илкиген Райхан ичинен сызып, колу менен Диязы менен жаштыгы менен коштошуп бара жатты. Ызасы, эркектик намысы жанын кашайтып, көкүрөгүн уурдап, анысы аз келгенсип, сезимин кордогон ушул аялды бир уруп жок кылгысы келип, бирок анте албасын да билип, өзүнөн өзү басынып кете берди. Алматыдагы Фариданын чоң короосу, дарбазадан келген машиненин үнүн уккан Максут ата чуркап чыкты. Ойбай карагым, жамгырда эмне болду деп кабатырланып жаткан элем. Кир үйгө тезирээк, дарбазаны өзүм жабам. Оттой кызыл машинеси дарбазадан кирип келээр менен короого кут киргендей кубана бермей булабышкан адаты. Өз кызы болбосо да тутунган перзенти болуп калган эле Фарида. Жамгырдан коргоп чебелектеп жүргөнүнө бир чети жибей түштү Фарида. Ата, мен өзүм. Ай, кир үйгө. Ансыз да суу болупсуң. Чай кайнап турат, деди абышка. Заңгыраган 2 кабат там, ичи сырты көз тайгылтат. Кирип тез кийимдерин алмаштырган Фарида чайын ичти да мамык керебетине сунала түштү. Негедир көзүн жумса эле көз алдына жанагы жолдо жаткан жигит тартылат. Кыйналып жатып эптеп көз илинди. Түшүндө да канчалаган жанагы жигит. Эртең менен турса, эшикте жамгыр токтоп, күн чайыттай ачылып калыптыр. Короодогу гүлдөргө суу сээп жүргөн Максут ата Фариданы көрө коюп күлө карады. Эй кызым, эмне эрте турдуң? Жок дегенде алыскы сапардан кийин
Эс алсаң боло. Жок ата, бизнесте эс алуу деген болбойт да. Анын үстүнө бир оорулуу адам бар эле, ошого эрте барышым керек. Түнү менен ажал менен алып урушуп чыккан дарыгерлер Диязды так эле ач ажалдын колунан сууруп алышканын укту да палатага кирди. Фарида жигиттин жазы маңдайына, коюлуп түшкөн мурдуна, кеберсиген эриндерине суктана калды. Мынчалык сулуулуктун жигитке эмне кереги бар, деди оюнда жактырбай. Кайрадан өзүнө өзү таң кала түштү. Мынчалык эмне? Бул адам менен кандай тиешим бар? Бирок кимдир бирөө бутунан тушап койгонсуп, көз айыра албай тура берди. Аңгыча дарыгер Бауыржан ага палатага кирди. Абал кандай? Деди Фарида шыбырап. Алгач корккон элек. Эч бир жерин соо калтырбай урушуптур. Кабатыр болбо. Баса, бул ким эле? Билбейм, деди кыска гана. Чын эле эмне дээрин билбей турду. Ошол күндөн баштап Фариданын жашоосунда бир адам пайда болду. Эртең менен жумушуна келе жатып, ооруканага тийип, Дияздын мелтиреп жаткан жүзүн бир карап кетет. Көңүлү кечке чейин чыдабай дагы келет. Дияз 2 жумадан кийин эсине келди. Көзүн араң ачкан жигит өзүнө иңилип тиктеп турган бүдөмүк элести көрдү. Райхан. Көзүн ачты. Доктор, деген үндү эшитти да, кайрадан башы айлан көчөк болуп, чимирик атып кетти. Бул эмнеси? Райхан эмес. Ал эмес. Чоочун. Кандайча? Башына келген ушул ойлордон жан баластай көзүн ачты. Силер кимсиңер? Деди киркирей. Акырын. Сага азыр сүйлөгөнгө болбойт. 2-3 жумадан бери организмдин ар бир өзгөрүүсүнө көңүл буруп жаткан доктор эмгеги кайтып, оорулуунун жанын алып калганга сүйүнүп турду. Эртеси оорулуу жигит кадыресе көзүн ачып жатыптыр. Кандайсыз? Деди Фарида күлүмсүрөп. Рахмат, жакшы эле. Жанына отура калып, колун чекесине коюп, эки жагын кымтылаган бул аялдын илбээринки кыймылына бир чоочуркай, бир таң кала карап жатты Дияз. Мынчалык үзүлүп түшкөндөй, бул аял жакыны деле эмес го. Мен унчукпаңыз. Азыр сизге сүйлөгөнгө кабатыр болгонго болбойт. Кийин өзүм түшүндүрүп берем. Кичине жесеңиз, мына булар табитиңизди ачат. Рахмат. Көңүлүмө эч нерсе барбай турат. Же эже дээрин, же атынан айтаарын билбей, ыңгайсыздана түштү. Сен эч нерседен кам жебе. Жакында жакшы болуп үй бүлөңө барасың. Сен капы болбо, такыр капы болбочу. Фарида эптеп Диязды жооштуш үчүн эле сүйлөп жатты. Дияз акырын үн катты. А мен үйгө баргым келбесечи. Ал эмне деген? Көз алдына чачы жазылып, бакыр быйлаган Райханы, топтолгон жигиттер аны чаңыртып кармап турганы тартыла калды. Онтоп жиберди. Райханым, кечир мени. Экинчи жолу да ишеничиңди актай албадым. Эми кандай күндөсүң? Кайната кайненең кордоп, күйөөсүрөй күндө жараатыңды сыйрып жаткандыр. Кандай күндө калдың экен асылым? Ушинтип ойлогондо жаны көзүнө көрүнүп кеткен жигит "Ох" деп катуу үшкүрүп алды. Мени жалгыз коюңузчу, деген жигиттин супсак жообунан кийин гана Фарида ордунан туруп эшикке жөнөдү. Аялдын эч ким козгой элек жүрөгүндө бүлүк түшүргөн бул ким эле? Кандай сыйкыр бар? Караңгы түн. Кыңкыстаган үндөн чоочуп кеткен Салима апа ордунан учуп турду. Асел, кызым. Апа. Төшөгүнүн үстүнө олтуруп алып, онтоп жаткан Аселдин көздөрү бакырайып кеткен экен. Айттырбай сезген эне карбаластай түштү. Азыр, айланайын азыр, кичине чыда, дей салып эшикке буйрду. Кокуй, тургула. Аселдин толгоосу келип калыптыр. Көздөрү чоңоюп, кара сур өңүнөн тер куюлган Асел эрдин кесе тиштеп онтолойт. Кыйноо, жетимшеки тамыры сыздап, өмүр жаратып жаткан эне ар бир көз ирмемде өзү үчүн, жаңы жаралчу өмүр үчүн күрөшүп жатты. Бечара келин, төрөтү кыйын болду деп шыпшынып жаткан бир аялдын сөзү Райхандын кулагына шактай түштү. Бул төрөтканага келгенине бир күн болгон. Атасынын өлүмүнөн кийин алсырап кеткен Райханды болот мезгилинен эрте төрөтканага алып келген эле. Райхан палатасынан эшикке чыкты да коридордо басып жүрдү. Ошол учурда кошуна палатанын эшиги ачылып, медайымдын жетегинде чыгып келе жаткан Аселди көрө салды. Чачтары жайылып, көздөрү алайган Аселда Райханды тиктеп калды.
Райхан, Асел? Медайымдар Аселди төрөтүүчү жайга алып бара жатышкан. Райхан, Асел бир нерсе деп айтуучудай артына бурула берди да шыбырап жиберди. Диаз. Дияздын кабары. Кандай? Диаз? Диязга дейсиңби? Диаз деген аттан улам бүткөн бою солктой түшкөн Райхандын жүрөгү аптыгып, Диаз. Эмнеге Диаз деди? Деп барып, 2-3 кадам таштап, башы айланып, дубалды сүйөнө калды. Ошол эле учурда Асел кара терге түшүп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан эле. Төрөдө. Алка-шалка тердеп, анысына да кайыл эки көзү баласынан өткөн келинди жооткото беришти. Эркек, уулдуу болдум. Ошол түнү таңга маал Райханда кыз төрөдө. Козудай мааратып, бооруна көтөрүп келе жаткан балдардын ичинен Райхан кызынын үнүн тааный салып, жылмайып алды. Медайым алып келген ымыркайды көкүрөгүнө жакындата берген Райхан өзүнө кимдир бирөөнүн телмире тиктеп турганын сезе койду. Асел? Ооба Райхан, бул менмин деп акырын келип жанына олтурду да балага ээк какты. Кызбы эркекпи? Кыз. Меники уул, деди Асел. Экөө башка сөзгө өтө албай олтуруп калышты. Бир кезде Асел башын көтөрүп тике карады да сөз баштады. Райхан, чыныңды айтчы. Диязды сүйгөн белең? Кимдир бирөө жаратына бычак салгандай онтоп жиберди. Эрдин тиштене Аселди жек көрө карап алды. Аны сени менен сүйлөшчү сөз деп ойлобойм. Билем, сүйчүсүң. Мен да сүйчүмүн. Бирок менин сүйүүм алсыз эле. Анткени Диаз, сени гана сүйчү. Болду. Чарт жарыла бакырып жиберди Райхан. Унчукпа. Жаратымды сыйрыба. Ансыз да жок. Сени угушуң керек. Сен кеткенден кийин катуу ооруп калды. Жамгыр алдында калган экен. Бир айыл түп көтөрүп жүрүп, айыктырдык. Ох, ошол күндөр мен анын жанында болдум. Өзүм бардым. Анткени жүрөгүмдөгү күйүп турган жалынды ошентип өчүрөйүн деген, бирок болбоду. Асел шыбырап, сүйлөп да, ыйлап да жатты. Жалындаган махабатыма ээ боло албадым. Бир гана түн. Кылган жоругум өз башыма муш болуп, уялып жүргөндөгүчү, Диаз кетип калды. Райхан, ал менин боюмда бар экенин билген эмес. Билсе таштабайт болуучу. Эми баары бир атам менен апам баланы бактырбайт. Бул жакка ташта деп жатышат. Райхан Аселди тиктеп олтура берди. Болуп жаткан окуяны акыл эсине сиңдире албай жатты. Диаз. Дияздын баласы экен да. О, Кудай. Бул эмне деген табышмаң? Баламды багып ал, Райхан. Сенден тизелеп суранайын. Эгиз кылып багып ал. Бул эмне дегениң? Төрөтканага таштагым келбейт. Сенин жашооңду көрдүм. Өзүңчө палата, жайнаган гүлдөр, жакшы жашап жатыпсың. Күйөөң дагы жакшы адам окшойт. Баламды, Дияздын баласын кор кылбай багып аласың. Суранам сенден. Эки аял үн сөзсүз тиктешип калышты. Эки көзү балбылдап, жан дили менен суранып турду Асел. Дарыгерлер кыздуу болгонун Болотко кабарлаганга шашылышты. Алло, Болот Икрамович, сиздин ооруканадан деп келе жатканда эле байланыштырып кой, деди шашыла. Болот Икрамович, сүйүнчү, кыздуу болдуңуз, дегенин укканда маңдайы жарыла сүйүндү. Рахмат сизге. Мен азыр, баса. Абалы кандай? Кызыңыздын да, колуктуңуздун да абалы жакшы. Эч чочулабай эле коймуз. Макул, рахмат. Телефонду кое салган Болот күрмөсүн ала салып эшикке атылды. Төрөтканага. Темир торчонун ары жагында кийимдерин кармалап, ыргылжың болуп турган келин бир нерсени унутуп калгансып кылчактай берди. Ал эми жанында турган орто жаштагы аял келинди бир нерселерге алаксытып сүйлөмүш болот. Эптеп эле ушул жерден кызын алып чыгып кеткенге дала алат кылууда. Бул Асел менен апасы болуучу. Сүйлөшүлгөн боюнча наристени төрөтканага таштап чыгып кетип баратышкан. Баардыгы чечилип, баланы таштаганга макул болсо да, Аселдин жүрөгү тызылдап, жан дүйнөсү ала салып жатты. Асел, жүрү кызым, деди апасы жасалма күлүмсүрөп. Алды апам-ай, анчалык эмне күйүктүң? Кандай абалда турганымды байкабай жатасыңбы? Аселдин жаштуу көздөрү ушуларды айтып, апасынын артынан илкий басты. Асел, капысынан чыккан үнгө шарт бурулган Асел бооруна кичинекей наристени кысып, өзүнүн көзүн албай келе жаткан Райханды көрдү.
Ал жакын келди да баланы Аселге кармата салды. Наристесин бооруна кыса жыттагылап, өөп, бир нерселерди шыбырап жаткан Аселди көрүп, эниси да чыдай албай терс бурулду. Ал да шордуум-ай. Балаң түшкүр-ай. Кандай кылам? Муңканып тегеренип кетти апа. Аселдин колунан баланы алып жатып, Райхан, мен убадамды аткарам, деп шыбырап жибергенге үлгүрдү. Эки аялдын көкүрөгүндөгү купуя сырды бекемдеп жаткандай көпкө тиктешип турушту. Аселдин жаштуу көздөрүндө ыраазы болуу да, жоготуу да, өкүнүү да бар эле. Оор күрсүнүп алып эшикке кадам шилтеди. Ал эми алардын артынан узата караган Райхандын көзүнөн аккан жаш баланын бетине тамды. Чукуруна түшкөн бала көзүн чала була ачып, эрдин чолпулдатып коюп, кайрадан уктап кетти. Сен менин бактымсың, уулум. Түшүндүңбү? Сен менин кайрадан кайтып келген бактымсың, деди жүзүнөн нур тама жылмайган Райхан. Болот, тез келишиңди күтөм. Сүйлөшчү сөздөр бар эле, деген чөнтөк телефонуна Райхандан келген кабарды окууру менен Болот төрөтканага жөнөдү. Минтип эч качан чакырчу эмес эле, аялы. Палатага кирип келген Болотту көрүп, кызын эмизип олтурган Райхан ордунан тура калды. Эмне болду? Бала жакшыбы? Үрөйү уча түшкөн Болот Райхандын колундагы Наристени ала салды. Жакшы эле, баары жакшы. Болот, олтурчу. Мен сенден бир суранычым бар. Айта бер, Райхан. Сен айткан нерсенин баарын аткарганга аракет кылам. Райхан күйөөсүнө биринчи жолу мээримтөөгө карады. Бул жерде бир келин жаткан. Ал менин эски тааныштарымдын бири. Мен... Райхан, эмне болду сага? Өңүң кумсарып кетти го. Олтурчу, отурсаң. Болот, суранам сенден. Бала багып алалычы. Мен ал баланы эмизип койдум. Эми бул жакка таштап кете албай кыйналып турам. Ушул жерде калаарын ойлогонумда ал эркек бала экен. Дароо эгиз кылып жаздырып алабыз. Макул дечи. Райхандын көзү балбылдап жанып, күйөөсүнө жалооруй карады. Болот, мен сага дүйнөдөгү эң жакшы аял болуп берем. Бир гана ушул баланы мага алып берчи. Билем, сенин колуңдан келет. Суранам сенден. Райхан Болоттон көзүн албай, эмне айтып, эмне койгонун элес албай, жалындып, жалбыра берди. Ким ал аял? Жакшыраак түшүндүрүп берчи. Ал байкуш келин, атасы да апасы да жок. Аргасыз таштаганга макул болду. Бала биздин кызыбыз менен бир түндө төрөлгөн. Ал баланы эмизип алдым. Эми кантип таштайм? Болот, жардам кыл мага. Райхандын жалжылдаган көздөрүнө туруштук бере албай, акыры Болот макул болду. Болуптур, ойлонуп көрөйүн. Аялынан чыгып машинеге олтуруп, үйгө барганга чейин аялынын бул өтүнүчү жөнүндө ойлонуп бара жатты. Ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар дечү эле. Мынчалык боорукер экенин билчү эмес элем Райхандын. Ар бир күнү башка бир жөндөмдүүлүгү, башка бир мүнөзү ачылып, сонун китепти барактап бүтө албагандай, Райхандын мүнөзүнө, кылыгына эч тойчу эмес. Аялынын мээримдүү көз карашынын таасиринен чыга албай, акыры баланы багып алганга макул болду. Райхандын суранычын жерге таштай албады. Же эгиз балалуу болгусу келдиби айтор, эртеси эле дарыгерлер менен сүйлөшүп, эч нерсенин жигин билгизбей, баланы өздөрүнө жаздырып алышты. Райхандын кубанычында чек жок. Бирде уулун өпкөлөп, бирде кызына жалынып, тагдырынын мындай белегине жетине албайт. О, Кудай! Жок дегенде Дияздын уулун берип койгонуңа рахмат. Бул жөнүндө эч бир жанга билгизбегенге ичинен ант берип жатты. Ал учурда эч нерседен капарсыз Дияз ооруканадан чыгып келип, Фариданын ханышаныкындай үйүндө жаткан эле. Дияз ордунан туруп терезеге келди да, негедир тумчук турган абадан деми кысылып, терезени ачып жиберди. Аксаңдап чыгып келе жаткан Диязды көрүп, алышка тура калды. Эмне балам? Бир нерсе керекпи? Жок, аксакал. Таза абадан дем алайын деп эле чыккан элем. Сыпайы сүйлөгөн жигит жага түштү элем, абышка жакын келип жылмайып тиктеп калды. Кыргызсың го? Ооба. Мен дагы Кыргызстанда жашап келгем. Силердин тилиңерди жакшы билем. Атың ким? Дияз. Мени Жайсаң ата десең болот. Кааласаң тиги жакка бас, бул жакка бас. Кобураган жупуну абышканы карап, атасы эмес бирок Фариданы кызындай эле көрөт окшойт. Менин кайдан келгенимди сурабады го. Эмне деп түшүндүрдү болду экен, деп
ойлонуп турду. Жайсаң ата да бул жигиттин кайдан келип калганын өзүнчө түшүмөлдөйт. Ата, бул жигит азыр жардамга муктаж. Колдон келишинче жардам берип коелу, деген Фарида кыска гана. Чарбакты кыдыра басып келе жаткан Диас розаларга көзү түштү. Көз алдына Райханы тартыла калды. Бир жолку майрамда белек алганга жетишпей калып, айылдагы роза гүлдүн баарын түн ичинде кыркып, бир кучак кылып алып келип, бут алдына төшөгөн эле. Күрсүнүп алып үйдү көздөй жүргөн Диас машиненин дарбазадан киргенин көрдү. Бул Фарида болуучу. Машинеден түшө калып басып жүргөн Диязды көрүп сүйүнүп кетти. Ойбай, сен туруп алдыңбы? Мына кубаныч. Мен дагы көпкө жатабы деп ойлодум эле. Жакшымын, жакшы. Купкуу өңүндө жылмаюу жарашпай турду. Салмагын эптеп эле көтөрүп тургандай. Теңселе түшкөн Диязды кармай калды Фарида. Чарчадыңбы? Жүрү бөлмөгө. Бөлмөсүнө жеткенден кийин мен сага азыр чай алып келем деп, чебелектеп ордунап турган Фарида Дияздын үстүн кымтылап жаап, эшикке бет алды. Жок, токтоп турсаңыз. Мен сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Дагы деле эжедей албай же атынан кайрылаарын билбей турду. Эмне болду дегендей суроолуу тигилген Фарида кайра келип, төшөгүнүн четине олтурду. Рахмат. Сиздин баардык кылган жакшылыгыңызга. Сиз жакшы аялсыз. Балким, ошол күнү сиз мени кан жолдон таап албаганыңызда кансырап жатып өлүп калмакмын. Көп ойлондум. Күнү кечке жатып ойлондум. Менин сизден бир суранычым, мени эртең үйүмө салып жиберсеңиз, кандайчы? Дияс, сен али кетишим керек. Мени күтүп жатышат. Канча убакыт өтүп кетти андан бери. Барып биротоло көксөөмдү суутуп келбесем, жаным тынч алуучу да эмес. Дияздын өңүнөн көзүн албай карай берди Фарида. Кетиргиси жок. Мынчалык эмне касиети бар эле. Ушунчалык тартылып баратам го. Кетем дейт. Кетет да анан. Тиги жакта саргарып күтүп жаткандыр, колуктусу. А менчи? Ушинтип айтып жатты көздөрү. Чын эле алдында олтурган сымбаттуу жигит аялдын аялуу жан дүйнөсүнө билинбей кирип, ээлик кыла баштаган эле. Фарида өзүн кармады да, үнүн болушунча кайдыгер чыгарып, макул, сени кармаганга менин акым да жок эмеспи? Ошентсе да, ден соолугуң жакшы болгуча, жок, мен барышым керек. Райхандын эмне болгонун билмейинче жаным тынч алуучу да эмес. Өзүң бил. Фарида тез бурулуп бөлмөдөн чыгып кетти. Карасаң, дале мунун өлөрманын. Кетсең кет, деп ичинен сүйлөнүп, эшигин тарс жаап чыгып кете берди. Үстүңкү кабаттагы бөлмөсүнө барып, керебетине сунала түштү. Көкүрөгүнө бүлүк түшүргөн бул жигиттин тагдырында орчундуу бурулуш болгонун, жүрөгүндө сөз менен жеткире алгыс кайгы жатканын бүдөмүк сезчү. Көз алдында ошол Диязды таап алган кан жол тартыла калды. Ошол күнү өзүнөн өзү шашканын эстеди. Тынчтыгына кол салып, эми эч нерсе билбегенсип, алдыңкы кабатта олтурган жигитке жини келип, өзүнчө туталана берди. Кетээр түнү гана Дияз Фариданын маңдайында олтуруп алып, сыр төктү. Түшүмдө күндө көрөм. Таптакыр эле бири-бирибизге жетпейбиз. Ан сайын кусам ташып, көңүлүмдү кара туман каптайт. Далбас уруп, кара терге түшүп жатып ойгоном. Мен ансыз, жансыз сөлөкөткө айланып калдым. Аны бир гана жолу көрүп, анан дүйнө кезип кеткенге даяр болчумун. Ошондогу Райхандын кубанганын сөз менен айтып жеткире албайм. Көзүнөн тамган эки тамчы жаш менин баардык көргөн азабымдын кайрымчысы болчу. Кол кармашып алып чуркап жөнөдүк. Бактыбызга карап чуркап кетип бара жат. Бирок аз гана убакыт бирге болоорубузду ойлоп турбуз. Макул? Табыштыңар дейли. Кайрадан баарын баштаганга кеч эмеспи? Деди Фарида акырын гана. Билбейм. Бирок аны көрбөсөм, көксөм суучу да эмес. Ошол түнү Фарида үчүн да оңой болгон жок. Дияздан улам өз өмүрү эсине түштү. Качандыр бир кезде алда дал ушинтип махабат отуна күйүп жанып, далбаластап, арга издеген эле. Баардыгына кайыл болуп, тагдырынын сыноосу менен кармашкан. Азыр үзүл-кесил күүгүмдөгү элестей бүлбүлдөп көз алдынан өтүп жатты. Ал мындан бир канча жыл мурун болгон эле. Аэропорттогу жүргүнчүлөрдүн көптүгүнөн көптөн бери үйдө жаткан Дияз жүдөй түштү. Фариданын сунушу менен самолет менен кетмекчи болгон.
Узатуучулардын бири Фарида, экинчиси Жайсаң ата болуучу. Жалгызсырап калам деп ойлодубу же бир жылдай чогуу жашап, көнүшө түшкөн атанын көңүлүнө карадыбы, эртең менен таза кийиндирип, Фарида өзү машинесине салып алган эле. Кош эми, уулум, жолуң ачылсын. Узатуучу мөөнөт жакындаганда Жайсаң ата Дияз менен коштошуп баштады. Рахмат ата, сизди эч качан унутпайм. Карынын колун бекем кыскан Дияз ушинтип айтты да, Фаридага үнсүз тигилди. Өздөрүнчө сүйлөшүп алсын дегенсип, абышка ары басып кетти. Фариданын карегинде катылган купуя сырды Дияз сезген жок. Келеми? Жакшы бар. Аманчылык болсо көрүшөрбүз. Кылган жакшылыгыма акы сурабайм мен. Ошон үчүн рахматыңды жоңгой. Фариданын адаттан тышкары сууз өңүнө, катуу сөзүнө Дияз да чыйрыга түштү. Жакшы калыңыз. Оозуна ушул сөздөр кирип, аялдын апакай назик колун аяр кармап өөп алды да шыр жөнөдү. Артына кылчайбай кетип бара жаткан Диязды карап, Фарида жүткүнүп алды да кайра өзүн күч менен токтотту. Фарида шаша буша машинесине олтуруп алып, ар жакта жүргөн Жайсаң атаны да унутуп жөнөй берди. Кызыл чоктой жалбырттаган машине алып учуп бара жатты. Өлөр тирилерине карабай катуу айдаган Фарида бир токойдун тушуна келгенде токтотту да, айласы кургандай рульга жыгылып, өксүп ыйлап жиберди. Эмнеге ыйлап жатканын деле билген жок. Капысынан колуна коно калып, пыр учкан бактысына ичи күйүп ыйладыбы, ушунчалык байлыгы менен бакыт таба албаган аялдын жүрөгүн аяп ыйладыбы ким билет. Бир кезде шарт башын көтөрдү да, алдан эни эстегендей чыйралып, эмне болуп жатам? Эмне анча бошодум? Мендей дагы бир шордуу бар эмеспи? Ушинтип өзү менен өзү сүйлөшүп алды да, андан ары сапарын улады. Дияз Кыргызстанга келип аэропорттон түшкөндө эл сээлдеп калган экен. Негедир шалдая түштү. Байке, кайда барасыз? Менби? Мен кое турчу иничек. Ойлонуп алайын. Кайда барсам биринчи? Апамабы же Райхангабы? Райхан кайда? Аны кантип билем? Ал бууттанган ойлордон алсырай, акыры ошол күнү тем-теңдеп жүрүп үйүнө келди. Диязым, балам го кагылайын. Кулунумдун карааны го. Апанын сүйүнгөнүнөн буттары иштебей калды да, эшик жакка буйрду. Апа, ай балакетиңди алайын балам. Келдиңби деге? Калтыраган колдору менен уулунун башы көзүн сыйпалап жиберген эне Дияздын көкүрөгүнө башын коюп бышактап алды. Деги канчадан бери кабарыңды билгизбей, жаным көзүмө көрүндү го. Кана, Райханың кана? Дияз талуу жерине бирөө тийгендей жүрөгү мыкчыла түшүп, өңү бозоро энесин тиктеди. Али эч нерсени билбейт тура. Шуу үшкүрөп олтура калган уулунан көз албай не бүшүркөй сурады. Эмне? Жалгыз келдиңби? Апа, ал Райхан жок. Селейген энеси андан ары эч нерсе деп айта албады. Дияз басмырт үнү менен болгон окуяны айтып жатты. Башыма катуу нерсе тийип жыгылып бара жатканым. Райханымдын ачуу кыйкырыгы кулагыма жаңырып турду. Кое бергиле иттер. Мени эмне кылсаңар да макул. Райханга тийбегиле деп кыйкырып келе жатып, эсимди жоготуп жибердим. 20 күндөн кийин эсиме келиптирмин. Көзүмдү ачсам ооруканадамын. Көрсө, мени Фарида аттуу аял кан жолдо жатканымда таап алып, ооруканага тапшырган экен. Кудай айланайын. Кудай колдогон тура. Безилдеген апа уулуна азыр маңдайында олтурганына ишенип-ишенбей, колдорунан өпкүлөп жиберди. Ошондой апа. Ошондой болду. Райханымды жоготуп алдым. Өлгүм келди. Ошондой 2-3 күн бир жерде баш калкалай турсак, балким таппай калышмак деген ой жанымда кыйнайт. Райхан да ошентели деген, мен кыжырлана үстөлдү муштап алды. Апа, айтыңызчы, кандай кылам? Дияз так эле кичине кездегидей апасынын тизесине башын коюп ыйлап жиберди. Ай кантет, эркек киши да ыйлачу эле. Жымжырт түндө күңүрт жарыкта уулун эмизип олтурган Райхан түпсүз ойдун кучагында. Наристени эми араң билинип келе жаткан кашы көзүн, бойтойгон эрдин көңүл коюп карап турду. Кучагындагы Наристе бейкапар эрдин чолпулдатып коет. Уктап калган баланы керебетине жаткырып коюп, эми кызын колуна алды. Балдарын уктатып коюп, Райхан таза аба жутканга балконго чыкты. Таза абадан көкүрөгүн кере дем алып туруп калды. Алыста айды карап туруп, катуу күрсүндү.
Кайдасың? Эч нерсе менен көңүл бөксөөсү толбой ушинтип каламбы? Амансыңбы? Жок дегенде аман эсен экениңди билсем гана. Тагдырына баш ийип, аргасыз моюн сунганы менен Райхан Болотту жакшы көрө албай койду. Муну Болот да сезүүчү. Сезгенде эмне айла кылмак? Ичинен тынып тим болот. Анан үстүнө сансыз иштери, пландары, бир өлкөдөн бир өлкөгө чабыттап жүрчү кызматын алаксып жүрүп, ойлонгонго убактысы жок эле. Райхан болсо так эле азоого чалма салгандай, жаны жалбырттап, кыйналып жүргөнүн эч ким сезген жок. Мына ушундай караңгы түндөрдө жаны кыйналып, түйшөлүп чыкчу болду. Баланын чукуранганынан терезени жаап, уулуна үңүлдү. Ушул учурда анын бийик махабаты Диаз түнү менен үйүн айланып басып жүргөн эле. Болот иш кабинетинде отурган. Эшик шарт ачылып, секретаршанын жол тосконуна болбой, жулунуп кирген Темирди көрүп чоочуп кетти. Болот Икрамович, мен болбойт десем, деген секретаршага колун шилтеген Болот. Эч нерсе эмес, деди да кумсарып кеткен Темирди сүрдүү карады. Дагы эмне болуп кетти? Деги сен тынч жүрө бергүнүң болобу? Аке, тиги дагы деле өлбөптүр. Биздин үйдү акмалап жүргөнүн көрүшүптүр. Ким? Ким болмок эле? Райхандын сүйгөнү. Кыжырланган Темирди алкымынан алып, жулкуп жиберген Болот дубалга жабыштыра түрттү. Былжыраган ит. Мен сени мурун эле бул ишке киришпи дебедим беле? Качанкыга чейин эле канымды кызыта бересиң, я? Кое бер. Мен болбосом дагы ким айтат? Экинчи жолу катыныңды тарттырып жибер анда. Бул сөздү уккан Болоттун көзүнөн чаар чымын учуп, буулга инисин жаакка чаап жиберди. Жогол, көзүмө көрүнбөй, деди зиркете эшикти көргөзүп. Болот калчылдаган колун баса албай туруп калды. Кайдан келди? Баары эми өз жайына келгендей болуп калганда, кайдан чыга калды? Мейли, мурункусунда өлбөсөң, эмикисинде сөзсүз өлөсүң. Өлбөсөң да, кайра кайрылгыс кыламын. Кыжырланган Болот ошол замат 2-3 жигитти шилтеп коюп, ким көрдү кылып салгысы келди. Диаз үйдү айланчыктап жүргөнү менен Райхандын өзүн эмес, караанын да көрө албады. Түн ичинде үйдүн маңдайына чейин келип, бирок эшикти какканга дарманы жетпей кайра кетет. Күндүз ушул коргондон деги эле эч бир аял заты чыкпайт. Жок дегенде түнкүсүн терезеден көрүнүп калабы деген үмүтү менен бүгүн дагы келди. Анткени бир жолу үйдүн экинчи кабатынан терезеден бир аялды көргөн эле. Ошол көз римемдик көрүнүшкө арбалып күнүнө келе берет. Артынан чыккан өкүмүнгө кылчайгыча келип, 2-3 басып калышты. Тапыр-тупур болуп жулкулдатып алып келип, ар жакта турган машинеге салышты. Бир кезде келип, машинеден түшүрүштү. Дегдеңдете бир жайга алып киришти. Жакшы жасалгаланган, өзүнчө бөлмөдө бир адам олтурган экен. Жанындагы жигиттерге кете бергиле дегенсип, колун жаңсап койду. Диаз жалгыз калды. Кел олтур. Диаз бул адамды абай салып тиктеп турду да, капысынан келген ойдон денеси ичиркене түштү. Ошол, Райхандын күйөөсү. Кел олтур, деди Болот дагы көзүн албай. Маңдайлаш олтурушту. Эмне ичесиң? Вино. Кыжырданганын билгизбеске аракет кылган Болот салмактуу унчукту. Эч нерсе ичпейм. Болуптур, өз эркиң. Азыр оюна койсо бир уруп өлтүрүп койгусу келип жатса да, тээ түпкүрүндө кайнап келе жаткан ачуусун тыйып, туруп кекээр суроо узатты. Эмне жооттуң? Менин үйүмдүн жанынан. Сүйүмдү, деди Диаз да тайманбай. Сүйүмдү дечи. Ал сүйүүң менин закондуу аялым экен. Билесиңби? Сүйүү эч нерсеге багынбайт. Мыйзамга да, никеге да баш ийбейт. Балакай, от менен ойношуп жатканыңды. Мен сени өлтүрүп салаарымды. Түшүнөсүңбү? Бирок сүйүүмдү өлтүрө албайсың да. Болуптур, деди Болот чарчаңкы гана. Азыр Райхандын алдына барабыз. Анан сенин өлбөгөн сүйүүңдөн, өчпөгөн сезимдериңден эмне калганын көрөбүз. Диаз дирт эте түштү. Кана, анда кеттикпи? Кайратың жетеби? Эмнеси болсо да Райханды бир көрүп өлөйүн деген ой башына келген Диазда шарт жөнөдү. Караңгы түндү эрмектеген Райхан дагы деле
түпсүз ойлору менен алышып, уктабай жаткан эле. Райхан Болоттун адаттан тыш өкүмүнүн угуп, ордунан тура калды. Райхан дейм. Түнкү көйнөгү менен жалаң аяк чуркап, алдыңкы кабатка түшө калган Райхан эрксизден кыйкырып жиберди. Диас? Диас тепкичтин кармоосун кармап, жылаң айлак, жука көйнөкчөн, чачы жайылып турган Райханын көрдү. О, жараткан. Эми өлө берсем арманым жок. Түшүм болсо керек. Түшүм. Эриндери күбүрөп жакындай берген Райхандын көздөрүндө жаш. Ушул көз иремемде экөө тең жашоодогу бардык нерселерди унутуп турушту. Азыр уйкудан ойгонуп кетсе эле, мээримдүү тигилген, азыңкы жүз менен караган Диязды жоголуп кетүүчүдөй калтыраган Райхан Дияздан көзүн албай жүткүнө берди. Мына, 2-3 эле кадам. Болот Райхандын алдын тосо калды. Райхан, деди Дияз үнү буулугуп. Райхан, биз сенин жообуңду укканы келдик. Сен азыр бул турган үчөөбүздүн тең тагдырыбызды чечесиң. Анткени мен минтип жашай албайм, деди Болот. Азыр чечишиң керек. Эгерде азыр кетем десең, мен жолуңду торбойм. Бирок анда балдарды көрөм деп ойлоба. Балдарым, талылуу жерден кармаарыңды билгенден кийин эмнеге алып келип жараатымды тырмап жатасың? Эмнеге? Дагы ала албаган кандай өчүң бар эле менде? Кайсы күнөөмө? Ичинен сызган Райхан ушуларды ойлоп турду. Ушундай кылганыбыз туура. Бул мырзаны да жолдон калтырбайлы. Таразанын бир жагында балдарың жана мен. Экинчи жагында. Эгерде биз кымбат болсок, азыр үн катпай туруп узатасың бул жигитти. Же болбосо Райхан күйөөсүнүн өлүмдөн кайра тартпаачудай таштай каткан жүзүнөн ичиркене түштү. Азыр алдында айтканынан кайтпаган кашкөй Болот турган эле. Райхан, деди Дияз көз өрттөнүп. Мынчалык катаал тагдыр болобу? Ортолорун 2 кадам гана аралык бөлүп турат. Райхан, тезирээк чеч, деди Болот чыдамсыздана. Ушуну менен баарысын өздөрүнө чакырып жаткандай. Наристенин үнүнөн ааламы куурулган Райхан селейген боюн жазып, Диязга тике карады да жай башын чайкады. Кеч. Эми өтө кеч болуп калды. Кош. Думага сүйлөгөн Райхан Дияздан көзүн албай артка кетенчиктей берди. Бөлмөнүн ортосунда теңселген Дияз шалдая кала берди. Ошол окуядан кийин Болот Райхандын көңүлүн буруп жүргөнүн, дартын айыктырганга аракет кылса, балким сүйүүсүнөн үмүтүн үзгөн келин Болот менен жакшы жашап кетет беле, ким билсин. Бирок жеңишине маанчыр каган Болот андай кылган жок. Тескерисинче күндө майрам, күндө той болуп жүрө берди. Бүгүн да көңүлдөшүнүн үйүндө жатты. Аскада калган аркардай жалы ооруйт го көзүң. Караңгы түндө ушинтип шыбырады Болот. Бирок сиздин периштеңизге жетпесем керек, деди келин мыскыл үнү менен. Ага эч ким жетпейт. Анчалык эмнеси бар аныңдын? Билбейм. Ал мага эч кимге окшобогон өзгөчө жандай сезилет. Канча жыл жашасам да ал мага ачылбаган сандыктай. Бир карап турсам эч нерседен капары жок, секелекке окшоп кетет. Бир туруп 90ду ашып койгон карыядай токтоо. Көңүлдөш болуп жүргөн сен менин кайда жүргөнүмдү сурап, эзип жибересиң кээде. Ал болсо, эми ошону кектеп калдыңбы? Керегиң жок болсо, катының сурабайт да, деп кыжырланып кетти келин. Мына, эмне таптым дейсиң? Аялым болуп туруп, ал мага эч кандай жаман сөз айткан эмес. А сен? Ушуларды нааразы боло күңкүлдөгөн Болот ордунан турганга камданып калды. Ошол замат келин Болоттун жүзүнө үңүлө калып, өпкүлөп жиберди. Кечир мени. Айлам кеткенде айткан кебим да бул. Мен сенсиз жашай албайм. Кете көрбө. Кетем дегенди угузба. Бул эмне дегениң? Кетишим керек экенин түшүнөсүң да сен. Үй бүлөм күтүп калды мени. Кой берем. А менчи? Менин күткөнүм сага эч нерсе эмеспи? Алар көп болсо бир күн күтүшөт экен. А мен болсо эчен уйкусуз түндөрдү сени күтүп өткөргөнмүн. Келиндин ызалуу үнү титиреп токтоду. Болот үн каткан жок. Жай туруп кийинип алып жөнөй берди. Фарида уктап жатып капсынан ойгонуп кетти. Аңгыча эле тааныш үн кулагына угулуп кеткендей болду. Өңү же түшү экенин айырмалай албай,
көпкө чейин кулак төшөп туруп калды. Мына кайрадан ошо үн. Эми ордунан ыргып туруп, терезени карады да, көргөн көзүнө ишенбей туруп калды. Диас жайсаң ата менен сүйлөшүп турган экен. Кылчая караган Диас Фариданын кубанычтуу жүзүнө тигилди да, ал жакка чечкиндүү кадам таштады. Райхандан айрылгандан кийин көпкө чейин Диас эсине келе албай жүрдү. Ушул жолу гана ал Райхандан бир жолу айрылганын түшүндү. 3 күн 3 түн тамакта ичпей, уктабай сулк жатты. Жатса жата бермек, карыган апасын аяды. Минти өзүндөгү кайгыны жеңе албасын түшүндү да, ордунан турганга аргасыз болду. Анткени Райхан менен бир шаарда туруп, экөөнү аз гана аралык бөлүп турганын сезүү өтө оор эле. Апа, мен бул жерде кала албайт окшойм, деди бир күнү. Көрүп турам, балам. Кыйнооңдун жарымын ала алсам, албайт белем. Диас апасына муңайым карады. Ал да байкуш апам-ай, мынчалык мээримдүү жүрөктү кайдан алгансың? Эчен жолу жаза тайып жаңылдым. Сен гана кечиресиң. Сөз менен эмес, көз менен күнөөлөбөйсүң. Баарын кечире бересиң. Эмнеге мынчалык тутумдуусуң, апаке, деп ойлоп турду. Кайда барасың? Билбейм, апа. Бул жерде туруп мен аны көрбөй жашай албайм. Бирде болбосо бирде издеп кетемби деп корком. Дагы кыйноого салгым келбейт аны. Балалуу болуп калыптыр. Эми ал байланып калды. Кетпесем болуучу да эмес. Апасы үнсүз макул болду. Диас Фариданын бөлмөсүнө кирээр менен аял жигиттин кучагына боюн таштады. Келдиңби? Баары бир мени издеп келериңди билгем. Бири-бирин эч туткан экөө жаралуу жүрөктөрүнө даба издегендей көпкө кучакташып турушту. Азыр мен чай коем. Жолдон чарчагандырсың. Үстүнө халатын жамына калып, бөлмөдөн чыга жөнөдү Фарида. Жалгыз калган Диас керебетке олтура кетти. Жан-жагын карап алып, үстөлдүн үстүндө турган кичине баланын сүрөтүнө көзү түштү. Кызык. Бул кимдин баласы болду экен? Туугандары деле жок. Ушул учурда эшиктен кирип келген Фарида сүрөттү тиктеп турган Диазды көрө сала кумсара түштү. Диаздын колундагы сүрөттү ала салды да, ары жакка кое салды. Булбу? Бу кийин айтам. Азыр жүр, чай ичебиз. Ушундан аз өтпөй Диаз менен Фариданын тою болмой болду. Фариданын өзүнөн 10 жаш улуу экенине карабай, Диаз өз көңүлүн өзү алаксытуу үчүн ушул кадамга барды. Билесиңби, Райхан сага окшош. Назик жана тикендүү. Көкүрөгүмдү тепчип алган тикенеги өмүр бою жүрөгүмдү оорутат окшойт. Оор улутунган Диаз чарбактагы жайнап турган розалар менен сүйлөшө кетти. Баары бир Райхандын элесин жүрөгүнөн сууруп сала албайт окшойт. Бүгүн болсо турган тоюнда унутуп, бир көрүп алыш үчүн ордунан ыргып туруп, ааламды кыдырып, Райханын издеп кетүүчүдөй араң токтоду. Ушул учурда аппак көйнөк кийип жадыраган Фарида жанына келип калган эле. Кандай экен? О, керемет. Кучагына тарта берип, колуктусунун жүзүнөн сүйдү. Жүрү, коноктор күтүп калышты, деди Фарида акырын гана. Куду колунан чыгарса эле бактынан куру калуучудай, колунан бекем кармаган аял бактылуу жүзү менен конокторун көздөй утурлады. Ишенесиңби, Диас? Ушунчалык бактылуумун. Ойлосом мен тагдырымдан сени күтүп келген окшойм. Мага байлыктын да, бийликтин да кереги жок. Жалгыз гана сен. Мойнуна билегин арта көзүнө тигилген Фариданын жалооруган үнү, ысык илеби Диазды өрттөп жиберүүчүдөй. Айтчы, бир нерсе дечи. Сени бактылуу кылгым келет, Фарида. Ушинтип жашап калышты. Баш оту менен ишке киришип, Диаз тез эле фирманын ишенимдүү кишилеринен болуп калды. Бир күнү экөө офисте иштеп олтурушкан эле. Аңгыча телефон шыңгырап, трубканы колуна алган Фариданын үнү өзгөрүлө түшкөнүн байкады. Алло? Мен мына, азыр жөнөп атам. Эмне болду? Мен бир жакка барып келишим керек болуп калды. Кеч келсем, күтпөй кете бер. Ушинтип сүйлөгөн Фарида сөз бүттү дегенсип, сумкасын алып эшикке жөнөдү. Ай токто, мен да барам, деди Диаз да ордунан тура калып. Бүгүн эмес, Диаз. Ушуларды тез сүйлөгөн Фарида күйөөсүнүн сөзүн кескин бузуп эшикке атылды. Фарида! Ошо түнү түшүндө Райхан кириптир. Бир кадам таштаса эле жетүүчүдөй, бирок бутунан бирөө байлап койгонсуп, ордунан жыла албайт. Райхан, жаныма келчи.
Качпачы менден. Сагындым сени деп сүйлөп да, ыйлап да жатты. Башын чайкаган Райхан улам алыстай берди. Жаны жанчыла муздап, Райханга колун созуп жатып ойгонуп кетти. Көзүн ачса, креслодо өзүнөн көзүн албай Фарида олтурган экен. Сен качан келдиң? 1 саат болду. Сен түшүңдө ыйлап жатыпсың, деди Фарида Дияздан көзүн албай. Дияз эмне дээрин билбей ийнин куушурду. Сенчи? Сен кайда жүрдүң? Менин кайда жүргөнүм сага баары бир эмеспи? Ооба. Уккуң келип жатса баары бир. Аны сен менден жакшы билесиң. Такып турганына жини келген Дияз кыйкырып жиберди. Фариданын жүрөгү муздай түштү. Телмире тиктеген калыбында олтуруп калды. Экөө тең өз кайгысы, өз ойлору менен алек болуп жатышты окшойт. Тумчук турган жымжырттыктан Дияз ордунан туруп бөлмөдөн чыгып кетти. Фарида жалгыз калды. Билген. Акыры бир күнү баары бир ушундай сөз чыгаарын билип жүргөн. Көкүрөгүн мыкчып алып, үрпөйө түштү. Мен кайда баратам? Уулум. Мен аны жалгыз калтырбашым керек. Эсин жоготуп бара жатып, ушуну ойлогонго үлгүрдү. Палата. Эшиктен кирип келген Диязды көрүп, Фарида алсыз жылмайды. Кандайсың? Мен дарыгерлер менен сүйлөштүм. 2 жумадан кийин чыгарабыз дешти. Жайсаң атам кандай? Жакшы эле. Сени аябай күтүп жатат. Мени андан башка ким күтмөк эле, деди күңгүрөгөн Фарида Диязга тике карап. Мен сага маанилүү бир нерсе айткым келет. Кыйналып турсаң айтпай эле койчу. Жок, мен айтышым керек. Бир күнү өлүп калсам ичимде кетпесин. Бир күнү баары бир өлүм башка келбей койбойт дечи. Ошентсе да менин жанымдын кыйналганы, уулумдун жалгыз калганы. Уулум? Ооба, Дияз. Менин уулум бар. Кызык го. Мен эмнеге аны өлбөйм? Сен эч качан күйөөгө тийген эмесмин дедиң эле го. Эмне? Баланы күйөөгө тийген адамдар эле төрөйт бекен? Деди Фарида ызалуу күлүп. Эмнеге мага айткан жок элең? Билбейм. Негедир айта албагам. Сен менин сөзүмдү бузбай угуп турчу. Болуптур. Фарида оор дем алып алды да баяндап баштады. Мен анда 19 гана жашта элем. Ата энемдин көзгө басар жалгыз кызы болгондуктан өзүм билен болуп аябай эрке өстүм. Эч кимди теңиме албай, көңүл кушума эч бир жан толбой жүргөн кезимде бир адамга жолуктум. Ал менин агам болчу. Агам? Ооба. Аталаш бир тууган элек. Ал менин адамым эле. Анын баскан турганы, жүзү мени ээрчип алды. Айтоор торго илинген балыктай туйладым да калдым. Азыр деле толугу менен башым жетпейт. Чын сүйдүм беле же жаштык жалыным менен өзүмдө жок сүйүүнүн макетин түзүп алдымбы? Ушул жерге келгенде үнү калтыраган Фарида көзүн жумуп жиберди. Көз алдында ошо каргашалуу кеч тартыла калды. Атасынын чөйүн чабабыз деп айдын жарыгында экөө жөнөп калды. Эч нерседен шек санабаган ата эне колу узарганга сүйүнүп үйдө. Бир топко чейин чөп чабышты. Капсынан жаан дыбырап жаап кирди да, чалгыларын таштай салган экөө каткыра чөмөлө кылып койгон чөптөрдүн арасына кирип кетишти. Ичине киргенден кийин биринин демин бири тыңшап көпкө олтурушту. Жаан көпкө жайыт окшойт го? Ким билет? Кыз башын көтөрө калып, өзүн өрттөнө тиктеп турган жигиттин көзүнө көзү чагыла берди. Денесинин кадимкидей титиреп жатканын тойду. Фарида. Эмне унчукпайсың? Жообордуна кыздын кысылып чыккан дем алуусу болду. Фарида. Эми мен сенсиз кантип жашайм? Калтырап кеткен кыз артка чегингенге аракет кылды. Ошентсе да белгисиз бир күч жигитти көздөй магниттей тартат. Антпе, кереги жок. Мойнуна колу оролуп, көзү күйгөн кыздын ысык деми жигитти куйкулап өттү. Тез эле экөөсүнүн ортосундагы тосмолор жоголуп, бул дүйнөдө өздөрү гана калгандай сезилди. Сыртта болсо чагылган чартылдап, жамгыр төгүп турган эле. Мен үйлөнөм. Аздан соң тизесин кучактап бүрүшкөн кыздын чөпкө уйпаланган чачтарын сылаган жигит чечкиндүү үн катты. Атам өлтүрөт. Атам экөөбүздү тең соет, деди үкүйгөн Фарида. Мен өзүм түшүндүрөм. Эмне, карындашымды сүйүп калдым деп айтасыңбы? Фарида, сен эч нерсени билбейсиң. Мен сени кичине кезиңден бери сүйөм. Сен экөөбүз бир тууган эмеспиз. Биздин кайнаса каныбыз кошулбайт. Эгерде чындап тууган боло турган болсок, мен эч качан бул ишти кылмак эмесмин.
Сен эмне деп жатасың? Сен акемдин өз кызы эмессиң. Эмне? Мындайды күтпөгөн Фарида ордунан учуп турду. Сени багып алышкан. Мен муну кичине кезимде эле билүүчүмүн. Бардыгы билишет. Акемдер баласыз калабызбы деп сени балдар үйүнөн алып багып алышып, анан эч кимге билгизбеш үчүн бул жакка баса беришкен. Калп. Фарида өзүнүн бакырганы азырда кулагына угулгансып кетти. Бир кезде Диаз башын көтөрүп караса, Фариданын көз жашы бетин жууп кеткен экен. Бирок баянын токтотпой сүйлөй берди. Мен ошол кезде агамдын сөзүнө ишенген эмес элем. Бул окуядан кийин тез эле шаарга окууга жөнөп кеттим. Ал жактан боюма бүтүп калганын сездим. Окуумду бүтөрүмө аз калган экен. Ичимди чатырата таңып, эч кимге билгизбей жүрүп окуумду бүтүрдүм. Ата-энеме менин кош бойлуу экеним угулуптур. Эч качан кечирбесин, мендей кызы жок экенин айтып, атам кат жазып жибериптир. Курбумдун жардамы менен алыскы айылдардын бирине жөнөдүм. Ошол жактан уул төрөдүм. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда жатып тапкан балам. Кудай мени дагы жазалады. Уулум тубаса мунжу болуп төрөлдү. Мен Жамболоттун андай төрөлүп калышын агамдан төрөп алганымдан экен деп билгем. Көрсө, ал ичимди таңып жүргөндөн, анан да түшүрөм деп ким эмнени айтса ошону иче бергенимден болгон экен. Аны мен кийин билдим. Эчен күн боорумду жерден албай ыйлап жаттым. Кыңылдап араңжан уулум бир жерде. Ошондо тагдырымды минтип жеңе албасымды билип, ордумдан турдум. Мунжу болобу, соо болобу? Мен балам үчүн жашашым керек эле. Билбейм. Кудай колдоду, тез эле бутума турдум. Андан кийинки жашоом өзүң билесиң. Диаз таң калып олтуруп укту. Ушунча убакыттан бери билдирбегенин кара. Аялдын жүрөгү океан дегендей эле бар. Ата-энең менен ошол боюнча көрүшкөн жоксуңбу? Көрүшкөнүм жок. Өзүм менен өзүм болуп жүрүп, көп жылдар өтүп кеткен экен. Өлөөрүндө чакырткан экен атам. Ошондо гана чындыктын бети ачылды. Көрсө мен күнөөлүү эмес экенмин. Атам өлөөрүндө гана менин бакма бала экенимди айтты. Көрсө Ербол менин агам эмес экен. Ошондон кийин эркек аттуу менен мамиле кургум келген жок. Бардыгынан көңүлүм калып, жапан турмуш кечирип жүргөндө сен жолуктуң. Уулум жөнүндө сага айткандан корктум. Сенден суранаарым, мен бир нерсе болсом баламды жалгыз калтырба. Фарида, эч качан уулуңду, сени жалгыз калтырбайм. Уулуңду шаарга биздин үйгө алып келебиз. Баса. Уулуң билеби? Сен апасы экениңди. Жанболот сүйлөбөйт, деди үшкүргөн Фарида. Баспайт дагы. Ошон үчүн баарынан далда кармагам. Болот дүкөндөн 2 чоң оюнчук сатып алып, өзүнө өзү ыраазы болгондой жылмайып алды. 2 жумадан бери үй бүлөсүн көрбөй сагынганын сезди. Айрыкча кызын. Короодон кирип келип, неберелерин эркелетип олтурган ата-энесин көрүп, тез баса жанына келди. Кандайсыз апа? Ассалому алейкум ата. Бии күн салган болотту көрүп, ата-энесинин жүзү жаркып кетти. Мына сага келип калдыңбы? Алия, карагылачы ким келди? Жүгүрө басып олтура калып, колун жайган болотту көздөй балдары чуркап жөнөдү. Көздөрү бажырайып, тамтаңдап келе жаткан балдарын, канаттарын каккылап келе жаткан балапандарга окшоштуруп, ичи ысып кетти. Кана балдарым, келгилечи мага. Кана, ким биринчи жетет? Биринчи жеткен кызын, анан уулун бооруна кыскан ата балдарын өпкүлөп жиберди. Ушул учурда эшикке чыгып келе жаткан Райханды көрүп, жүрөгү серпиле түштү. Ар дайым ушундай. Көргөн сайын Кудо алгачкы жолу көрүп жаткандай жүрөгү туйлай түшөт. Кандайсың? Азып кетипсиңби? Балдарын кое берип, аялына жүткүнө берди. Жакшы эле. Өзүң качан келдиң? Жаңы эле аэропорттон түштүм. Аябай чарчадым. Райхан күйөөсүнүн колунан уулун алып жатып, мыскыл унчукту. Чынбы? Чын эле. Эмнеге антип сурап жатасың? Сен эч кайда кетпей эле шаарда жүрөт деп уктум эле. Болоттун мойну шылктай түштү. Чын эле шаарга келгенине 1 жума болгон. Гулина менен эс алып, ысык көлдө жүргөн эле. Уяты бетине чыккан болот ата-энеси менен да жакшы сүйлөшө алган жок. Акыры тамак ичип бүтүп, Райхан менен энеси балдарды алып уктатканга кеткенде, Икрам аке акырын сөз баштады. Ай уулум, сени менен сүйлөшө турган сөзүм бар. Азырбы? Мен эс алайын дедим эле. Азыр. Анан качан болот эле? Колума чанда бир тийсең, үй бүлөңдүн маңдайында олтурганыңа аз эле болду го. Сен үй бүлөң жөнүндө,
Райхан жөнүндө ойлонсоң болот. Угуп тур. Менин досум Райхандын атасы Керимдин аманаты бар эле. Байкушум эле өрөлгөнчө Райхандын көз жашын төктөрө көрбө досум, деп жатып көз жумган. Райханыма рахмат. Небере жыттатып чайын куюп, маңдайыбызда олтурат. Бирок бул дагы бирөөнүн баласы. Капаска камап коюп, өзүң эркин куш болуп учуп жүрө бергендей. Ал сага жалданып, күң болуп келген эмес да. Өзү ойлонуп эс акылына келеби десем, антейер түрүң жок. Ата, кое тур. Сени эмне кылып жүргөнүңдү досуң келип айтып кетти. Бир жумадан бери бул жакта эле жүрүпсүң. Аялың дагы жакшы адам экен. Тарт ушунчаңда тизгиниңди. Оор ултунган болот үн катпай эшикке жөнөдү. Чачын жазып күзгүнүн алдында ич көйнөкчөн турган Райханды көрүп, болот аппаарый түштү. Капкара чачтары ийинден ары төгүлө апакай денесине оролуп турган келинди сөз менен айтып жеткире албаган сулуулук бар болчу. Сагындым жан. Жакын келип жүзүн өзүнө акырын бурган болот Райхандын жаш жууган жүзүн көрүп, элиреп туруп калды. Ыйлабачы. Ыйлаган жокмун. Көзүңдөн жаштар агып жатат го. Райхан оор улутунду. Болоттун кучактаган колдору өзүнөн өзү бошой шалдырап калды. Эмне дейт? Эмне деп жооп отот? Райхандын мынчалык көчөлгөн эркине, өзүнүн жанды өрттөгөн махабатына кантип туруштук берет? Болот шарт бурулуп, ошо кийими менен машинеге олтуруп, көңүл жуба таарына жөнөдү. Эшик ачылып өзүн таң кала караган келинге жасалма жылмайып койду. Мен келдим. Келгениң жакшы болду. Сени күтүп олтургам. Келин жол бошото берип, теңселе түшкөн болотту кармай калды. Ичтиңби? Сен иччү эмес элең го? Акыры бир күн ичет элем да. Эчен күндөн бери үйгө барбасам, анан барсам колуктун маңдайы жарыла кубанып тосуп алса, анан мен ичпегенде ким ичет? Менден бактылуу ким бар бул дүйнөдө? Айтчы, ким бар? Теңселе түшүп, калп каткырган болоттун көздөрүндө ыза, кайгы, эч бир сөз менен айтып жеткире алгыс куса бар эле. Анан каткырыгын токтотуп шыбырап жиберди. Билесиңби? Ал мени карап да койгон жок. Кээде сени көз жөнүндө билсе деп ойлоп кетер элем. Жок дегенде ошондо кызганып, менин бул дүйнөдө бар экенимди байкаар беле деген ой кетчү. Көрсө, болот. Мен ага керегим жок экен. Эч кимге керегим жок. Болот башын мыкчып, жерге кулап түшүп ыйлап жиберди. Гулина болоттун мындай абалын биринчи көрүш. Кечир мени, Райхан. Ыйлабачы. Эмнеге минтип муңканып ыйлайсың? Ар түнү ыйлап жатканыңды билбейт дейсиңби? Ошол ыйың жүрөгүмдү сыздатканынан башка аялга качаарымды билбейсиң? Мага көрсөтүп да, көрсөтпөй да ыйлайсың. Мен бармын го жаныңда. Түшүнчү, мен сени сүйгөндө эч ким сүйбөйт. Болот ыйлап да, сүйлөп да жатты. Өмүргөчү тынбай улана берет. Арадан көз ачып жумганча 7 жыл өттү. Диаз ошол боюнча мекенине кайтып келген жок. Жылдар өткөн сайын эскирбей жан дүйнөсүнө бүлүк салган Райханынын чолпон көздөрү өмүр жолунда жол көрсөтүп шам болуп берди. Такыр унуталган жок. Жаны кыйналып баратканда ак барактан күчүн чыгараар эле. Чолпонум, кайдасың? Кандай күндөсүң? Сенсиз жашаганга үйрөндүм, сагындым. Сөз менен жеткире албагандай сагындым, деп жазчу күндөлүгүнө. Досум, жалгыз кызымды күйөөгө узатып жатам. Мени сыйласаң ак тоюма келип бер. Аяш экөөңдү тең күтөм, деген кыска тексттеги телеграмма Болоттун иш үстөлүндө жатты. Алматылык бул досунун сунушун четке кага албайт болуучу. Бизнес жаатындагы эң ишенимдүү досторунун бири ушул Кадыржан. Баардыгын жыйнаштырып коюп, барып келбесе болуучу да эмес. Ойлуу кабагын чытып олтуруп калган Болот телефонду алса көңүлдөш экен. Бүгүн келесизби, кадырлуум? Сиз жакшы көргөн тамакты жасап койдум. Жок, бүгүн бара албайм. Иштер менен Алматыга кетип атам. Андан да жакшы болгон тура. Мен дагы даярдана берейин. Карасаң, жаман үйрөнгөн. Мени алып барасыңбы деп сурап да койбойт, деп ойлогон Болот кыжыры келе түштү. Жок, берекеси. Бул жолу мен аялым менен барам. Телефондогу үн бир паска буула түштү. Эмне? Ким менен? Райхан менен. Ким дейсиң? Болду чык, калжыңдабай. Мен аялым бар экен. Анын аты Райхан экен. Биринчи жолу угуп жаттың беле?
Болот андан ары уккусу келбей трубканы коюп салды. Тажап да бүттү ушундай башаламан жашоодон. Үйүнө келсе Райхан кир жайып жаткан экен. Келип калдыңбы? Келдим. Сени менен сүйлөшчү сөздөр бар эле. Аңгыча биринен бири өтүп жарышып, балдары кирип келишти. Атаке, апа! Кызы Болоттун мойнуна асыла, уулу Райхандын кучагына бой урду. Апа, мен сенин сүрөтүңдү тарткым келди, деди уулу апасына шыбырай. Сумкасынан акырын сууруп чыгып, апасына суна койду. Колдору калтырай түшкөн Райхан сүрөткө көз жибере катып калды. Бир кезде Диязда сүрөтүн тартып бергени эсине түштү. Колундагы сүрөт дал ошолго окшоп кетти. Анда чачтары желге желбирей, көзүнөн нур төгүлгөн секелек кыз эле. Азыр болсо терезени муңдуу караган аял турган эле. Апа, эмне жакпай калдыбы? Деген уулунун үнүнөн Райхан эсине келди. Жок, Садаган, жакты. Мен курuyun. Бир нерсени эстеп. Көзүнө имерле түшкөн жашты билгизбей аарчыган Райхан күлүмсүрөп баласынын көзүнө тигилди. Экинчи андай сүрөт тартпай эле коеюнчу. Сиз ыйлайт экенсиз, деди бала жалооруй апасынын бетинен сылап. Жок балам. Мен жөн эле сен сүрөт тартышың керек. Анткени сенин атаң сүрөт тартуучу деп келе жатып, артына бурулган Райхан Болотту көрүп, эрдин тиштей калды. Эмне дедиң? Али менен сүйлөшүп жатам. Атам ага сүрөт тартсын деп, атайын боек карандаш сатып келгенин айтып жатам. Менин кулагыма башкача угула түшпөдүбү? Абаса, тамагың даяр болсо тамак ич эле. Анан сени менен сүйлөшчү сөздөр бар. Райхан жүрөгү ылдыйлап, Алини жетелей үйгө басты. Тамак ичип бүткөнгө чейин өзүнүн көзүн албай сырдуу тигилген күйөөсүнүн көз карашын сезип, акыры чыдабай кетти. Эмне болду? Райхан, менин Алматыдагы досум Кадыржан кызынын тоюна чакырды. Менин эмне ишим бар эле, дегендей ийинин куушурган Райхан дагы эле түшүнбөй турду. Кеңешип жаткан себебим сени экөөбүздү тең чакырды. Жок, мен бара албайм. Эмнеге? Мага андай нерсенин кереги жок. Райхан, балалыкты таштасаң боло. Баардык үй бүлөсү менен барат мындай жерге. Буга чейин негедир көңүлдөштөрү менен барчу эле мен билгенден. Болот таш тиштегендей боло түштү. Райхан көпкө унчукпай турду да, баары бир эмеспи мага дегендей. Болуптур. Сен каалап калсаң барайын. Кайдыгер үн, салкын жүз Болоттун дилин сыздатып жиберди. Бүрсү күнү чыгабыз, деп күңк этти да эшикке жөнөдү. Адегенде балдардын уктоочу бөлмөсүнө кирди. Кызы уктабай күтүп жаткан экен. Атасы кирээр менен ордунан тура калып, мойнуна асыла кетти. Ата, иттен тектесе, эмне уктабай жатасың? Сени күтүп. Атаке, эмнеге сен үйгө көп келбей ишиңде жүрө бересиң? Мен сени сагынам да. Иш көп да, тентегим. Кой эми укта. Апаң келсе урушат. Апам урушпайт. Дайыма мен же Алини уктабай жатканда келип бизге жомок айтып берет. Апам жакшы, ата. Менчи? Мен жакшымынбы? Сен аябай жакшысың, ата, деди кыз балбылдаган көздөрүн ого бетер чоңойтуп. Болот эреркей түштү. Баардык кайгысын, жүрөктү эзген кусалыгын ушул эки ооз сөз жууп кеткендей болду. Кызы уктап кеткенге чейин жанында олтуруп күбүрөнө берди. Жарыгым мен, Райханымдын көзүнө окшогон көздөрүңдөн эч нерсени билбейсиң. Сен менин жоопсуз сүйүүмдүн кайрымчысысың. Атаң эркин учкан бир кушту алып келип, темир торго салып койгонун кайдан билмексиң? Качан колумдан пыр этип учаарда сен аркылуу тор жайганымды, апаңдын тушоосу да сен экениңди билбейсиң. Билбей эле кой. Кийин чоңойгондо өзүң түшүнүп алаарсың. Бактылуу күлкүлөр жаңырат. Босогону аттай берген Болотту көрөөрү менен курсактуу, чачын ак аралаган адам шашыла тосуп алды. Урматтуу досум, куш келипсиң. Тоюң куттуу болсун, Кадыржан. Болот менен кучакташып көрүшүп жатып, артында өзүн карап муңайым күлүмсүрөп турган аялды көрдү. Сымбаттуу бою, жазы маңдайы, татына иреңи адегенде эле көзгө урунду. Өзгөчө капкара каректери күйүп, тереңге сыргаткандай кылгыра карайт экен. Көз айыра албай карап калды. Чүрөккө бул. Кайран досум кайдан таап алды экен? Кыргыздан да ушундай аргын жан чыгабы, деп ойлоп турду. Келиңиз, бул биздин Аяш болсо керек. Ооба, бул Райхан. Негизи алыс жакка барганды, жол жүргөндү көтөрө албайт Аяшың. Түшүнөбүз албетте. Кана, орун алгыла.
Той ээлери кубанычтуу тосуп алып, ардактуу жерге олтургузса да, болот эмнегедир дүпөйүл боло берди. Акырын Райханга көз жиберди. Эки бети тымылжый, апакай өңүнө куп жарашып, чын эле чырайына чыгып калган экен. Атайын ушул кече үчүн өзү ээрчитип барып, сатып берген узун, көгүш көйнөк ого бетер сымбатын чыгарып, көптөр кылчая карап калып жатышты. Кызганыч жүрөгүн куйкалап Болот бир оюнда Райханды ээрчитип келгенине бир эсе кыжаалат болуп турду. Ал эми мындай той шаанисин биринчи жолу көрүп жаткан Райхан көптөн бери эркиндиги эми колуна тийгендей жүрөгү толкуй түшүп жатты. Райхан. Кылчая караган Райхандын көздөрү күлүп турган эле. Ого бетер кимдир бирөөнүн сугу түшүп кетүүчүдөй чыйпылыктап жиберди Болот. Мен негедир өзүмдү жаман сезип турам. Кичине олтуруп анан кете берели. Ушул учурда Кадыржандын аялы Салима келе калды. Ай Болот, периңди ушунча жыл бизге көрсөтпөй келгениң аз келгенсип. Дагы жаныңдан чыгарбай олтурасың? Кана Райхан, жүрү мени менен, деп колдон жетелеп жөнөдү. Жолдон тоскон кимдир бирөө Салиманын кулагына бир нерсе деп шыбырай салды эле, анын өңү өзгөрүлө түшүп, кубанычтуу кыйкырып жиберди. Ырасхана келишпедиби? Кирсин, мен азыр. Мынчалык кубанганына караганда жакын адамдарынан го деп ойлогон Райхан эшикти карап калды. Эшиктен чачы кыска, чапчаак, орто жаштагы аял кирип келди. Куш келипсиздер. Келиңиз. Диаз кайда? Салиманын бул сөзү Райхандын кулагына шактай түштү. Эмне деди? Мен жаңылыш угуп калдымбы? Диаз деди го. Жан дүйнөсү куушурулуп, заматта баардыгы көз алдына ала сала, эшикте куттуктоо айтып кирип келе жаткан үндү да уга салды. Денеси титиреп кетти. Куттуктайбыз. Иштер менен кармалып кичине кечигип калдык, деп келе жаткан жигиттин да өңү кубарып кетти. Диаз өзүнө чексиз кымбат адамдын көздөрүн ушунча элдин арасынан тааный койду. Райхан? Жашоо, кыймыл, баардыгы токтоп калды. Азыраак жаш чайган көздөр жана айтып бүткүс сагыныч калды. Жоголуп кетпесе экен. Түшүм болуп калбаса экен, Кудай. Райханымбы чын эле? Райхан? Ооба Диаз. Бул мен. Карегиндеги жаштар мына эми тоголонуп кетүүчүдөй мөлтүрөйт. Кайдан келдиң? Кантип? Мен сени. Калтырап колун көтөрө теңселип кетти. Саамайына тийген колдон селт чоочуган Райхан артка чегине берди. Ойбай, силер тааныш белеңер, деп жетип келген Салима экөөнүн абалын байкабай шаңкылдады. Фарида, силерди күтүп жатып, мен башка конокторумду да эсимден чыгарып койгон экем. Бул Райхан, биздин болоттосубуздун аялы, аяшыбыз болот. Фарида эми гана Райханга жүз бурду. Жылмайып келе жаткан өңү, томсоро Райхандан көзүн албай катып калды. Ушул турбайбы? Дияздын эч кимге теңебеген Райханы. Диаз эмнеге дел болуп турганын түшүнө салды. Ушул учурда Болотта Райханды издеп жакын келип калган эле. Бирин-бири тешеттиктеген 4 жүрөк онтоп жатышты. Артынан келип каруудан алган күйөөсүн көргөндө гана Райхан тунган кулагы ачыла түштү. Тунарган көзү менен Диязга дагы бир жолу карап алды да терс бурулду. Диаз же токто деп айта албай, же артынан чуркай албай кала берди. Фарида акырын келип, Дияздын далысына колун койсо, билинер билинбес титиреп жаткан экен. Мейманканага келген Болот дагы деле өзүнө келе албай жатты. Тим эле мөлтүрөй карап жатты го. Мен аны деп галстугун бир жакка, костюмун бир жакка ыргытып, Райхан олтурган бөлмөгө кирип барды. Ашыгыңды көрүп, арманыңды төгүп олтурасың, деди кекээрлей. Райхан үн каткан жок. Шекердей кайнап чыккан ачуусуна ээ боло албай жетип барып, аялын күч менен өзүнө каратты. Кана, эмне унчукпайсың? Сөзүң жокпу? Мени менен сүйлөшкүң да келбейт, Анда эмесе менин бир сөзүм бар. Сени. Сөзүнүн аягына чыкпай шадайып олтуруп калды. Көптөн кийин башын көтөрүп карады. Бирин-бири көз айырбай карап турушту. Карып кетиптир. Чачына ак кирип кеткен экен. Тобо, ушул адам менин күйөөм, жан дүйнөсү да, өзү да бөлөк. Ушунча жылдан бери эч жылуулук жок чоочун болуп жашап келе жатабыз. Болот ордунан турду да бет келди басып кетти. Эмне көңүлүңүз жок? Же биздин кече жакпай турабы? Болот көкүрөгү жарым жартылай ачылып, өзүнө кылгыра караган кызды кайдыгер карады. Оюна Райхан түштү. Ошол түнү мейманканага жалгыз калтырган боюнча кайрылып бара элек.
Ошентип өч алып, өз көкүрөгүндөгү ызаасын басам деп ойлогон эле. Эмнеге ошондо эле баш буруп кеткен жокмун? Эмнеге мынчалык кожолдум? Балким ошондо кое берсем, алда мен да мынчалык кыйналмак эмесмин. Ушул учурда Райхандын башынан да таң калыштуу окуя өтүп жаткан. Бөлмөсүнө кирип келген бейтааныш аялды көрүп, ордунан тура калды. Кирген адам орто жаштагы аял эле. Бул Фарида болуучу. Бир чети кызганыч жүрөгүн эзип, экинчи чети Дияздын акыл эсин алган аял кандай болду экен деген кызыгуу менен болоттордун кайсыл мейманканада токтогонун Кадыржандан сурап алып келип калган кези эле. Сулуу экен. Сулуулугунан да адамды багынтып алгандай кызыктай аурасы бар экен. Тегинжан эмес, деп ойлоп турду ичинен тынып. Эмне дээрин билбей шалдай олтуруп калды. Эмнеге келдим эле мен? Менин күйөөмдү жайына кой деп айтканы келдим беле? Мындай адамга антип да айта албайт экенсиң. Мындай аялдардын күчү да, бактысы да назиктигинде. Мөлтүрөй тигилип турса эркек эмес, мен алдында төшөлүп, мээрим төгүп ийгим келип. Эже, мага келдиңиз беле? Ооба. Мен сага келгем, Райхан. Мени тааныйсызбы? Жок, тааныбайм. Ой, эмне деп жатам? Сыртыңдан жакшы тааныйм. Сени Кадыржандын тоюнан көргөм. Мен, эже, мага эмне келдиңиз эле? Эмнеге келдим? Өзүм да билбейм. А сен эмнеге келдиң? Биздин турмушубузду бузуш үчүн келдиңби? Ал меники, түшүнөсүңбү? Ал менин жашоомдун бир байлыгы. Башка эч нерсенин кереги жок мага. Дияз меники. Дияз? Ооба. Мен Дияздын аялымын. Райхан күтүүсүздөн артка чегине берди. Алдында турган аялды тешетиктеп турду. Демек, ушул аялга үйлөнгөн экен да. Өзүнүн канча жаш улуу болду экен? 5би, 10бу? Солкулдаган жаш кыздар турганда бул аялдан эмне тапты экен? Өзүнө тең адамы жок беле? Ичи сыйрыла, көңүлүндө Дияздын ыраа көрбөй турду. Жаш жигитти торуна түшүрүп алган аялдардын баары эле андан ажырагандан коркса керек. Бирок көңүлүңүз жайында болсун. Мен бул жакка силер үчүн келген эмес элем. Жөн гана кокустуктан улам жолугушуп калдык. Эми эч качан тынчыңарды албаймын. Болгону Диязды кадырлап сыйлап алсаңар деп суранаар элем. Фарида Райханды карап, чарчаңкы креслого олтура кетти. Ооба, бул адамды эч качан Дияздын жүрөгүнөн сууруп ала албаса керек. Жок, Райхан, сен жаңылып жатасың. Мен Диязга тор жайып, колума кондурган эмес элем. Ал мага кокусунан жолугуп калган. Эмнесин айтайын? Ал кезде ушул жерден Фарида болгон окуянын баарын айтып берет. Фарида эмне дээр экен деп Райханды карап калды. Ал угуп атканы же ойлонуп атканы билинбей бир калыпта. Бирок чынын айтуу керек. Дияз мени сүйүп калып алган жок. Экөөбүз тең жалгыздыктан жабыркаган жаныбыз бири-бирибизди эч тутуп жашап калдык. Көп убакыт өттү. Бирок ал дагы деле сен деп жашайт. Ушул жерге келгенде Райхан шарт башын көтөрүп карап калды. Бул көз карашта жаралуу жүрөгүмдү кыйнабачы деген сураныч да, баары бир мени унутпаган экен да деген кубаныч да бар эле. Сезимдер жашка айланып мөлт-мөлт таамып жатты. Сени гана, бир гана сени сүйөт. Түнкүсүн уктап жатып да ыйлайт. Сени атыңдан чакырат. Эртеси эч нерсени билгиси да көргүсү да жок, башы оогон тарапка басып кетет. Болду, айтпаңыз, деди Райхан ордунан тура калып. Укпайм, кереги жок. Мага эмнеге айтып жатасыз, деди да шарт бурулуп өзүнүн бөлмөсүнө бет алды. Фарида үйгө келсе, Дияз дагы эле ойго чөмүлүп жаткан экен. Тамак ичтиңби? Ичтим. Эртең жумушка дагы барбайсыңбы? Билбейм, Фарида. Деги эле сүйлөшкүчү жок деп алды ичинен. Сыртынан болсо үнүн салмактуу чыгарып мындай деди. Мен бүгүн Райханга барып келдим. Эмне? Райханга? Чын айтып жатасыңбы? Мен сага качан калп айтчу элем. Сенин периштең менен сүйлөшүп келдим. Мейманканада экен. Кайсы? Ордунан учуп турган Диязды карап туруп, айласыз унчукту. Эмне, барасыңбы? Ошондо гана эсине келген Дияз жаагын сүрткүлөй олтуруп калды. Фаридага бул жорого катуу тиерин, ал дагы өзүн эч бир жанга теңебей жакшы көрөөрүн билет. Кантсе да ак никелүү аял эмеспи? Айласыз олтуруп калды. Дияздын чарасыздыгын байкаган Фарида ордунан туруп бара жатып, үстөлдөгү блокнотуна бир нерселерди чиймелей салып, Диязга сунду.
Мына, эгер баргың келсе мейманкананын дарегин жазып койдум. Бирок өзүңдү абайла, деди да бурулбай туруп басып кетти. Диаз дарек жазылган алакандай баракты тиктеп көпкө олтурду. Диаз ордунан турду да эшикке атылды. Артынан чуркап чыккан Фарида машинени кутургандай айдап дарбазадан чыгып кеткен Диязды көрдү. Уф, ушундай да болобу? Жүрөгүм мынча эмне сайгылашат? Күйөөсү эмес куду ойнок баласы тентек кылып койгондой сана аркап турду. Машинени оңду солду айдаган Диаз тез эле мерчемдүү жерге жетип келди. Бул учурда Райхан жүктөрү менен мейманкананын оозунда турган эле. Негедир күйөөсү көрүнгөн жок. Болот болсо иштер менен сүйлөшүп нары жакта болчу. Райхан! Кылчайып карай берген Райхан Диязды көрдү. Райханым! Жакын келген Диаз аптыга Райханды бооруна кысып жиберди. Эч ким эч кандай күч аларды ажырата албоочудай, ортолорун бөлгөн жылдарда бөлбөгөндөй кучакташып турушту. Кайдан? Кантип таптың? Анан айтам, жүрү. Кайда? Кетеликчи Райхан. Көз көргүс, кулак уккус жакка кетип калалычы. Ушунча кыйналганыбыз жетет го. Таштачы бардыгын. Райхан ушул учурда телефон менен башын жерге сала сүйлөшүп келе жаткан Болотту көрө калган эле. Диаз да көрүп, боюн далдаага тарта берди. Мейманканада элдин көптүгүнөн Болот Диязды байкабай калды. Райхандын жанына келген Болот эч нерседен шек алган жок. Анын үстүнө башы жарылып кетүүчүдөй ооруп жаткан эле. Жүрү, кеттикпи? Жүктөрүн көтөрүп, мейманкананын алдында күтүп турган машинени көздөй жөнөштү. Машине жүрүп кетти. Сендиректей артынан баскан Диаз кала берди. Болот машинесине түшүп, бери баса берип, кумга ойноп олтурушкан балдарын көрдү. Атаке деп катуу үн салып, өзүнө кучагын жайып чуркаган 10 жашар кызды көрүп, жылмайып жиберди. Менин ханышам, татынакай гүлүм, көпөлөгүм. Болот кучагына келип урунган кызынын чачынан сылап, ага болгон кооз сөздөрдү арнап жатты. Чындыгында ага кызынан башка бул дүйнөдө жакын эч ким жок эле. Райхан кабыл албаган сүйүүсүн, мээримин ушул тармалчач кызына арначу. Анткени кызы апасына абдан окшош эле. Балбылдай жанган көздөрү, тармал чачы, ал тургай жылмайганда пайда боло калчу уячасынан бери окшош. Бүгүн шаарга алып барып келем деп кызына берген убадасына туруп эрте келген эле. Атаке, кайда барабыз? Зоопаркка барабыз, кызым. Сага баарын көрсөтөм. Апамды, Алины да алалы да. Жок, көпөлөгүм. Апаң барбайт. Аличи? Али да барат. Али, жүрү. Атам бизди зоопаркка алып барат. Чуркап келип эгизинин колунан тарткылаган Алиядан колун жулуп, Али бурк этти. Мен барбайм. Эмнеге? Апамды жалгыз калтырбайм. Бала атасына кыжырлангандай түз карады. Балалык боору менен жан тартып, апаң барбайт дегенге жектеп тургандай. Болоттун жүрөгү селттей түштү. Ушул тереңде кайнаган кашкой көздү кайдадыр бир жерден көргөндөй. Бирок кайдан? Бул бала мага боорун берип жыргатпайт го деген суук ойдон өзү да ичиркене түштү. Өзү деле менин каным эмес дегенчелик кылып, баласына суз мамиле жасаар эле. Апаңды калтырбайм дечи, деди Болот дагы эле баланын чоочун үрөйүнөн көзүн албай. Ооба. Башын чайкаган Болот кызын колунан жетилеп чыгып кетти. Жолуктуңбу? Анын сага эмне кереги бар, Фарида? Диаз үңкүйүп жаткан калыбында кайдыгер жооп берди. Эмне? Бүгүн да кызматка барбайсыңбы? Барам. Сага анчалык зарыл болсо, кызматка барам? Жок, мага зарыл эмес, сага зарыл. Диаз минтип кимди жеңем деп жатасың? Сен күчтүүсүң. Сен экөөбүз баардыгын жеңебиз. Диаз ордунан туруп, Фариданы кармап калды. Диязды жашоого үмүт кылдырып, жарык жакка жетелеген бул аялдын күчтүүлүгүнө таң калды. Канча күндөн бери кылыгын солк этпей көтөрүп, бир жаман сөз айтпай чыдаганына ичи жылыды. Фарида, келчи мага. Жакындаган аялы алдына алып олтуруп, маңдайынан өөп алды. Мен жумушка чыгам. Баардыгы жакшы болот. Сен үчүн чыгам, деди астаагына. Ушул окуядан кийин Райхан менен Болоттун ортосундагы жарака андан да чоңое түшкөнсүдө. Сыртынан караган адамдарга мурункудай эле күйөөнүн, аялы аялдын милдетин аткарып жаткандай туюлчу. Бирок ортосунда эч нерсе менен эрите албоочудай муз жаткан эле.
Райханга болгон ич күптүсүн Болот көңүл ачуудан чыгарчу болду. Бүгүн да үйүнө барганга көңүлү чаппай досторуна жөнөдү. Бокем келе жатат, жол бергиле. Ой, деги барсыңбы? Сапарың байсалдуу болду деп жалая тосуп алышты достору. Жакшы. Баары жакшы деп баары менен учурашып келе жаткан Болот төрдө отурган көңүлдөшү Гулинаны көрүп, көздөрү чоңоюп кетти. Бул жакта жүргөнүнө жини келе түштү. Ачуусун ичине баскан Болот аздан кийин гана элдин баардык эшикке чыкканда ооз ачты. Кандайсың? Жакшы. Бул жакка менсиз неге келдиң? Келин Болоттун жүзүнө бир кылчайып карап алды да, ирээн жегендей башын чулгуп кетти. Айтпайсыңбы? Жоголуп кеттиң го? Алматыдан келгенден бери кабарың жок. Жок дегенде ушул жактан көрөмбү деп келдим. Алдабай кушумай. Далбасуруу эле менден эмне издейсиң? Мага эмнеге анчага байландың? Болот, антип айтпачы. Бизде баары жакшы болот. Келиндин жалы ооруган үнү Болоттун ого бетер кыжырын келтирип жиберди. Өзүн өзү башкара албай, кыйкырып кое берди. Жок, жетишет. Өзүңдү өзүң алдаба. Эч качан жакшы болбойт. Мен карачы. Мен сени сүйбөйм. Мен сүйө албайм сени. Гулина өксүй бутуна жыгылды. Жок. Мен сенсиз жашай албайм. Кантип эле мен үчүн жүрөгүңдөн кичинекей орун таба албасын. Мен сени аялыңдан талашпайм, бирок таштаба мени. Таштай көрбө. Болот Райханды эстеди. Ал ушинтет беле? Ушинтип бирөөгө чөгөлөйт беле? Жок. Эч качан. Намысын жерге чаап, мойнун эч кимдин алдында ийбейт. Көзүн эч кимдин алдында түшүрбөйт эле. Ал ошон үчүн Райхан. Бул салыштыруудан жүрөгү кайра зырпылдап чыкты. Алдыдагы аялга кайдыгер гана ээк какты. Бар үйүңө бар. Бүттү. Баары бүттү. Эми күтпө мени. Башын көтөргөн келин Болоттун муздай тоңгон жүзүнө тигиле карап, мындай таш боорлугуна кыжыры кайнап кетти. Эч кимди көзүнө илбей, жабышып, ургулап кирди. Акмак, жаштыгымды, сулуулугумду соруп алгандан кийин мени таштап кетмексиңби? Өлтүрүп сал мындан көрө, кан соргуч десе. Абу дегиче Болоттун бетине асылды. Нары жактан чуркап келген достору, аяштары келип, ажыраткыча Болот нес болгон немедей ажылдап жаткан көңүлдөшүн карап тура берди. Бетиндеги кан жошологон түрү менен ажылдап жаткан көңүлдөшүн карап турду да оор үшкүрдү. Тойдун баарына, деди кол шилтей. Ичкериге кирди да стаканда турган аракты ичип жиберди. Ушинтип баш аягы жок шаан шөөкөт менен күндөрү өтүп жатты. Үйүнө жумалап келбей калган күндөрү көбөйгөн сайын ата энесинин үрөйү учат. Бул баланын мынтип жүрүшү болбой калды. Балам, сен бир нерсе десеңчи, деди бир күнү келинине айласы кеткен Икрам ата. Мен эмне демекмин ата? Кой деп апам экөөң тең айтканда көнбөгөн мага көнө бербеле. Балдары да сагынды. Алия түнү менен ата алап чыкчу болду. Ушинтип жолбун иттей болуп жойлогон өзүнө жакса, мен эмне кылып? Ай балам ай, сенден да кетти окшойт. Мынчалыкка барчу эмес эле, өткөндө досунукуна барып келгенден кийин эле ушинтип калды. Аңгыча машиненин үнү угулуп, короого Болот кирип келди. Ийнине арта салынган костюму араң колуна илинип, өзү теңселе короонун ортосуна туруп калды. Эч качан мындай түрү менен үйүнө келип көргөн эмес. Ата, кандайсыз? Деди жасалма жылмайып. Кантет? Кантип калгансың балам? Деп үстүнө үйрүлүп түшкөн энеси Икрам ата ачуусу келип токтото салды. Нар турчу сен. Кебетесиң кара, балчыкка боонап келген чочкодой болуп. Эй бала, көзүңдү ачасыңбы жокпу? Жайыңа койсо кайда бара жатасың? Бул эмне деген жорук? Кечирип койчу ата. Бирок мен күйүтүмөн ичип жатам. Көпкөнүмдөн эмес ата, күйүтүмдөн. Болот теңселе берип астынага жетпей жыгылды. Нары жакта кармап турган буюму колдон түшүп, селейген Райханды карап туруп, онтоп алды. Жайыма койгулачы мени. Болот аке, иниси Темир да ушул учурда кирип келген эле. Томсоргон ата энесин жерде жаткан агасын карап, дароо түшүндү да, агасын колтуктап үйгө киргизди. Болотту жаткырып келди да, Райханды ийинден ала ызырынып жиберди. Эгерде Болот акем, сенин айыңда бир нерсе боло турган болсо, аман калам деп ойло. Уктуңбу? Райхан бир нерсе деп айткыча бурулуп басып кетти. Сакалы сербеген атасы да, жансыз арбактай телмирген энеси да
Атүгүл могу дубалдар да бардыгы өзүн үнсүз күнөөлөп жаткандай сезилди Райханга. Ох! Райхан башын дубалга жөлөгөн боюнча олтуруп калды. Апа, жанына келип көзүн бакырайта карап калган баласынын башынан сылап, эрдин кесетиштеди. Кыйналды го жаным. Апа, ыйлабачы. Бала апасынын көз жашын колу менен арчый берди. Эрте менен турган Болоттун башы зыңылдап калган экен. Көзүн ача албай жатып, кимдир бирөөнүн тешетиктеп турганын сезди. Бурула берип, өзүн жек көрө карап турган Алини көрдү. Эмне болду сага, балам? Апама тийбе. Эмне? Апамды ыйлатпа дедим. Ал сени жакшы көрбөйт, апама тийбе. Эмне деп жатасың, иттин баласы? Болоттун жаны чыга бакырып алды. Баланын сөзү өзгөчө катуу тийди. Бала көзүн албай, качып да кетпей тура берди. Өткүр көз караш. Бул көз карашты кимдир бирөөдөн көргөндөй, бирок кимден? Ошол замат акыл эсинин түпкүрүнөн Дияздын көзү көз алдына тартыла калды. Сүйүмдү тартып ала албайсың дегенин. Ушундай бөрү салышка салып, тиктеген көз караш көз алдына тартыла калды. Ооба, ушул көздөр эле. Алдында турган бала менен Дияздын элеси аралашып кеткенсиди. Апама тийбе. Ал сени жакшы көрбөйт. Сүйүмдү өлтүрө албайсың. Ушул үндөр кулагына жаңыра түшүп, бакырып жиберди. Демек, жок, жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Бала жүгүрүп кетти. Башын кучактап олтуруп калган Болот эч нерсеге түшүнө албай жатты. Бул дагы эмне деген табышмак? Балким жөн эле окшоштукпу? Эсине келе албай жатканда Райхандын үнү кулду. Турасыңбы? Чай коюп койдум, деди акырын. Эч жектебей, эч таарыныч кылбай, кадимкисиндей суз, сылык гана үн катты. Райхан, кечирип койчу мени. Мен эмес, атам менен апамдан кечирим сура. Алар капа болуп калышты. Ал дагы бетиңдеги тырмактын издери кеткенче келбей деле кое турсаң болмок? Кар кишилер эмеспи? Көңүлү аябай эле сынып калды атамдын. Сага баары бир эмеспи? А мен чыдай берем. Ушуга чейин чыдап келгем. Чыдайм дечи? Чыдайм. Биз үйлөнгөндөн бери башка аялдар менен катнашың бар экенин билип эле чыдап келгем. Ал сокур адамга деле көрүнүп турбайбы? Ал тургай аялдар издеп үйгө телефон чалган күндөрү болду. Бирок кийинки кездери эч кимди көзүнө илбей калдым. Эми минтип болсо, бетиң тытылып үйгө келип олтурасың. Болот уяттан башын көтөрө албай калды. Эми гана бетиндеги тырмактын издерин сезгендей, бетин сыйпалап алды. Болуптур. Азыр түшөм, деди бурк эте. Экинчи ичпейм деп өзүнө өзү сөз берип келе жатты. Кантсе да Райхандын жылуу сүйлөп койгонуна ичи жылып, дагы да болсо үмүт алдыга жетилей берди. Эми кайда барат дейсиң? Өзүмдү өзүм кыйнаганда эмне? Балким баары жакшы болор. Чын эле эмне мынча күйпөлөктөп кеттим? Аны ээрчип кетип жаткан жери жокко. Ал тургай качып кеткенде деле чыдап кечирбедим беле? Жок. Райхан меники. Анда эч кимдин акысы жок. Ушуга ыраазы болоюн. Болоттун өзөгүнө өрт түшүргөн башка нерсе. Алинин чоңойгон сайын Диязга окшоп бара жаткан эле. Кабыргасы кайышып, канча ойлобойн деген сайын ойлоно берүүчү болду. Түшкө маал балдардын мектебинен ала келейин деп кайрылган. Машинесин токтотуп, ызы чуу түшкөн балдардын арасынан балдарын карады эле көрүнгөн жок. Аңгыча Алини жетилеп келе жаткан мугалим эжени көрдү. Саламатсызбы? Саламатчылык, Болот Икрамович. Сиздин уулуңуз биздин класста эң жакшы сүрөтчү. Башка сабактарынан деле жакшы, бирок сүрөт тарткан элдин баарын таң калтырат. Кана Али, бүгүнкү сүрөтүңдү көрсөтчү. Урматтуу угармандар, Нуржамал Жидебаеванын Сыган кыз аттуу китебинин экинчи бөлүмү ушуну менен соңуна келип жетти. Үчүнчү бөлүмүн биздин YouTube баракчага жүктөгөнбүз жана бул китептин эң акыркы 4-чү бөлүгү 87 барактан турат. Буюрса ошол эң акыркы бөлүктү дагы сиздердин назарыңыздарга жүктөп беребиз. 4-чү бөлүктө Сыган кыз чыгармасы аягына жетип, андан кийин Болот жана анын кызынын тагдыры жөнүндө баяндаган окуялар кездешет. Андыктан биздин баракчага катталып, дал ушул укма китепке дагы бир ирет жакты белгисин басып, башкалар менен бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар. Буюрса жакын арада сиздер менен Сыган кыз чыгармасынын 4-чү бөлүгүнөн кезиккенче.